Assalamu алейкум агайын туугандар, кутмандуу ушубак кечиңиздер менен 31-декабрга карабай жумушта отурабыз. Жумушун сүйгөн киши болуп, өзүбүзгө өзүбүз отчет берип, 2024-жылы эмне кылдым, келерки жылы эмне кылам деп план түзүп. Эми 2024-жылга сара эсеп сала турган болсок, эң башкысы тынчтыктын жылы болуптур. Бул биздин эң чоң олжобуздун бири. Ал эми келерки жылга тилек айта турган болсок, баягы ата бабаларыбыздын улуу тилектердин бири. Элде болсун, эл ичинде менде болсун дейт. Эл аман болсун, эл ичинде мен аман болоюн дейт. Караңыздарчы, кандай сонун улуу тилек. Биз көпчүлүгүбүз ушул коомдо өзүмчүл болуп кеттик. Өзүбүзгө эле тилеп, мен өзүм болоюн, менде болсун, андан кийин башкаларда болсун деп. Ата бабаларыбыз көрөгөч болгон экен. Эл журтсуз, көпчүлүксүз алыс бара албасын түшүнүп, ушу элде болсун, эл ичинде менде болсун деген экен да. Мына айылда чоңойдук. Өзүбүздө жок нерсени кошуналардан сурачубуз. Туз, май, нан, чайга чейин. Анан берки араба, күрөк, күнүмдүк турмуштагы тиричиликтеги мындай буюмдардан айтпаганда да. Анан баарыбыз деле өзүбүздө болсо дей берсе болбойт да. Ошон үчүн ата бабаларыбыз жанагындай улуу тилекти тилеген экен. Мен да ошол тилекти айткым келет. Мен деле эмес, кошуна колоңумда болсун, досторумда болсун, туугандарымда болсун, кесиптештеримде болсун, жалпы эле эл журтта болсун, анан менде болсун. Алган колдон берген кол жакшы дейт. Ошол берген колдордон кылсын ылайым Кудайым. Берешең кылсын, айкөл кылсын, кечиримдүү кылсын. Деги эле адамзатында кандай улуу мүнөз, кандай улуу сапаттар болсо, ошол мүнөздөргө баарыбыз эгедер бололу. Эл журтубузда аманчылык болсун, тынчтык болсун, биздин башчыларыбызга бекем ыйман берсин. Өлкөбүздүн өнүгүшүнө ар кимибиз колубуздан келишинче салым кошолу. 2025-жыл Кыргызстан үчүн деги эле жалпылап алганда дүйнө үчүн тынчтыктын жылы болсун деп тилегим келди. Анткени тынчтык болбосо калган нерсенин мындай кереги, таасири азыраак болуп калабы дейм да. Анткени мына дүйнө дүрбөлөңгө түшүп, Украина, Россия жана башка согуштар бизди курчап турат. Ошондуктан мен эң биринчи тынчтык тилегим келди. Анан биздин элибизде амандык болсун, элде болсун, анан бизде болсун деген тилек менен эфирибизди жыйынтыктайын. Эми мен Дүйшөн агайдай болуп сүйлөй албасам дагы, мындай болгондой кабылдап, чын жүрөктөн айтылган сөздөрдү кабыл алып коюңуздар, урматтуу замандашым. Жаңы жылда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.